Bizde WhatsApp'tan gelgen sorularımız var. Biz Kore'de işteybiz, işimiz oğur. Orozu ayı gelip kaldı. Bizde iş vakti köp bolğonduktan oğuz açar o vaqt iştep kalat ekenbiz. Oğur götörüp nары beri basabız, kursağız batel açıp kalat. Мындай абалда орозо кармасак өзүбүзгө зулум кылган болбойбузбу же шарият уруксат берген кандай жолу бар, кантип кайтарып берсе болот дейт. Ошол орозо учурунда жанагыдай отпуск алганга же каникул кылганга аракет кылсаңар жакшы болмок. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, эгер ошол шарт туура келсе, эгерде андай туура келбестен ошол иштеп атканды иштебесе, ачка калып, балдар кыйынчылыкка дуушар болуп кала турган болсо, ал убакта орозо кармагандан убактылуу бошотулса болот деген дагы кээ бир пикирлер бар, башка убакта кармап берет деген. Wallahu alam bis-sawab. Бул боюнча имам Сарах сөзүнүн Мапсут китебинде зикир кылган. Бирок ооруп калып исечи. Ого каза. Аябай ысык иш болуп атат, бул чөбөрүп атат, суу ичпесе жыгылып кала турган бол, давление дүкүлдөп 190га чыгып кетти. Эмне кылыш керек? Бирок ооруй элек пока. Ичкенге туура келет буга. Bir gün kaza tutup berет. Анткени бул ден соолук үчүн, бирок ооруп калуу ыктымалы күчтүү. Сөзсүздө ооруп туруп эмес, ден соолук үчүн бирок ооруп кала турган шартка келип кала турган болсо, анда ушундай. Мисалы үчүн биздин Баткенде чек арада туруп атышат, игил келатат деп. Ысыкты солдаттар орозо. Муну куса баары кыйналып кеттим деп сөйлөдү. Мисалы үчүн буга фатва берилди былтыр, мурдагы Пакистанда. 70 градус канча ысыганда Пакистанда муфтилер ачкылоозуңа деп буйрук берди карапайым элдин бардыгына. Анткени көчөгө чыккандын бардыгы кондиционер жок болсо, булар ыстан жыгылып атышты, топтоп өлүп атышты. Эми бардык оозун ачып ала турган болсо, азыр ошончолук барганда эмес орозо кармабайт деп ойлойм мен. Биз айтабыз, жок. Өлүп калыш, ооруп калыш коркунучу болсо, ачканга уруксат берилет. Өзүң алдабасаң, өзүң алдайсың, кимди алдайсың аны менен? Өзүңө намаз окуп атканың, өзүң орозо кармаганың, өзүңө. Биз ошол эл ушинтип калбасын деп кыйындатып отуруп, динди кыйын көрсөтүп койдук да, ошону менен эмне болуп кетти? Адамдар качып кетти. Мисалы үчүн бетте менен бирөө чалат, телефондон эми үнүнөн кетте илимдүү эле көрүндүм, чоң илимдүү. Аял киши айтат, жолук салынбай орозо кармаса орозо кабыл болбойт деп айтты мага дейт бирөө. Сен намаз окубайсың, намаз окуп атам дейт. Бирок мен чоң иш иштейм дейт. Намаз окуган 2 ай болду дейт. Жолук салынып окуйм, анан жолук чечип коюп жүрөм, ага көнө элекпин, эл деле билбейт, дух жетпей атат дейт. Анан орозону баштайын десем, сен жолук салынбасаң орозоң өтпөйт деп атат. Ой, дырдай көп колуй болсоңдар орозоң өтө берет. Ал орозо болуш үчүн аврат жабыш шарт эмес. Эми ошону айткысы келбей атат да, адамдар ага жолук салдыргысы келип ошентип кыйнап атат да. Ал орозо кармабаганга өтүп калыптыр да, мен орозо болбойт экен деп. Жок, ал орозо жолук шарт эмес, бирок жолук парз. Аны салыныш керек. Бирок орозого байланбай деп, диндин болушун болгондой айтсаң, ошол бизге жетиштүү болуш керек да. Аны кыйнасаң кетип калат. Мисалы үчүн багымдат окуп турсам болобу, анан калганын окуй албай атам десе, окуй берди айта берем мен. Бирөөлөр мага капа чыгат, чубак ажы сен 5 малды 1 мал кылып кой. Мен 1 мал кылган жокмун. Мен ошо 1 малын окуп турсун, калганын дагы окуйт. Мисалы үчүн бир адам бир себептерден 1 малын окуду, калган окуй албай калды, уктап калды, башка болду, эсинен чыгып калды, бир нерсе болду. Окулган намаз кабыл болбойт деп айтпайт да. Ар кандай себептерден улам. Ошентип отуруп 5 мал өтүп кеткендерди мен абдан эле көп көрдүм. Абдан эле көп көрдүм, элхамдулилlah. Ассаламу алейкум, ысыкта жумушта кыйналып жатам, кантсем болот, оозуңузду чайкап алыңыз. Отпускаңызды жумушта алганга аракет кылыңыз, колдон келишинче кармаганга аракет кылыңыз. Тозок мындан дагы ысык, мындан дагы кыйын. Биз дагы кыйналып атабыз, 2 сааттан бери тынбай сүйлөп, тилим кургап кала турган болду. Бирок ошого карабастан эмне орозо парз экендигин билип кармап атабыз. Албетте бул акыретиңизге, дүйнөңүзгө сөзсүз түрдө пайдасы бар. Сабыр кылыңыз. Орозо адамдарга сабырдуулукту үйрөтө турган мына ушундай бир керемет ай болот. Жана ошондой эле бая жогору жакта келген бир суроо бар эле, курулушта иштегенде кыйналып кетсе кандай болот деп. Орозо кармап аткан учурда эгерде бир адам иштегенде кыйналып кетсе, анда отпуск алуусу керек болот, анткени ошол айда орозо кармаш керек. Бирок отпуск алып, айлык келбей калса, балдары багылып ачка кала турган болуп, көчөгө бир нан сурап кете турган, тилемчилик кылып кете турган болсо, анда курулушта иштеш керек болот дагы. Иштеп атып туруп, жан багыш парз да, иштеп атып туруп, бала багыш бар, иштеп атып туруп, өтө ысык болгон себептен ооруп калуу коркунучу.
же оорусу болсо күчөп кетүү коркунучу, же оорусу болсо орозо кармаса оорунун сакаюусунун кеч калып кетүү коркунучу боло турган болсо, урматтуу бир тууган, анда орозону кармабай кийинчерээк кармап берет. Кээде өтө ысык күн болгон учурда дагы, мисалы үчүн былтыр Пакистан өлкөсүндө орозо кармабагыла кийин кармап бересиңер, анткени өтө ысык болуп турат деген эскертүү берилди. Мына ошондой дагы фатва чыгып калуу ыктымалы сөзсүз түрдө бар. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Adega yaxshisiz? Кудайга шүгүр, таксырым, рахмат, Аллах разы болсун. Adega sizga bir sual var. Biz yumuş, 13 yumuş kaldı. Bir tane bayağı sizin çırağız. O sonra bir gün tutup ben çıdalayıp çıtalgaya kaldım da, hani çıtalmaydım da. O sonra kanday kılam ki? Siz otpusк alsanız bolobу же болбойбу иштен? Yo, ben otpускada ben döneri ayrılarak duram. Өзүңөргө бетон коюп атасыңар үйүңөргө. Yok, ben ustaçılık kılam. Ошон устачылыкты орозодон кыйынсаңар болобу? Орозодон кийин ага чейин жеңилдег иш кылып турсаңыз, мисалы карточка чыгып турсаңыз. Же сөзсүз азыр кылыш керекпи? Ben ayılda böyle iş aldı. Арам табылган иш дебейсизби? O zaman bir barıp şey, bağlası bağlayın. Çalan beton ver koy. Amzıba iş kılıyor da. Оор иш болгон, бетон болгон иш табылып калса, ошо менен бала чага багып аткан болсоңуз, ошол оор жумуш жерде бука союш, орозодогу өлүк болгон жердеги там. Эми орозодо окат жеген уят урматтуу, каргыш жөөт. Жөөттөр, христиан жөөттөр орозо күнүндө балдарына тамакты көчөгө чыгып нан жебе дейт экен. Мусулмандар орозо кармап атат, силер көчөгө нан жебегиле деп. Жөөттөр ушинтет экен да. А биздики орозодо мал союп тамак берет адамдарга. Акмакчылык бул деген. Азыр Бишкектегилер дагы орозодо тамак бере турган болсо, ифтарда бере турган болушту. Күндүзү бербей турматтуу бир тууганым. Орозо айда орозо тутпагандар күндүзү вати кылса болобу дейт. Ооба, мисалы үчүн сапарда жүрүп калса ороз айында, же ороз айында оорукчан болуп калса, же ороз айында мисалы үчүн күйөөсү оорукчан аялдын боюнда болуп орозо кармабай калса, вати кылса болот, бирок адепсиздик, анткени адамдар ал эмес мусулмандар эмес капырлар деле ороз айында балдарынын тамактарды үйүнө бекитип беришчү экен. Ошолорчолук болбойбу? Орозодо тамак аш суусундук сатып иштесе болобу? Сатпай коеюн десем арендасы бар, кененирээк жооп берип коюңузчу, орозодогу соода сатык. Орозо кармаган эркектерге жана аялдарга милдеттүү мусулман болгон, эгер аялдар айыз көрсө, нифас көрсө, же боюнда болуп, же төрөп атса милдеттүү эмес, жана оорушан адамдарга милдеттүү, мусапырга милдеттүү эмес. Анан орозо учурунда магазинди жабыш керек деген сөз бул туура эмес сөз. Аны иштей бериш керек. Ошол адамдар ифтарга даярдалат, башка кылат, конок келип калат, сапарга чыккан бар, ооруп калган аял бар, мусулман эместер бар. Ошон үчүн орозодо жаап коюш керек деген сөз бул жакшы эмес маселе. Урматтуу бир тууган, сата бересиң, иштей бересиң, эч кандай проблемасы жок. Ошто кээ бир мечиттердин тегерегинде имамдар чыгып алып, жап деп кафеде жаптырып коет экен. Аны ошко келген каяка барат жанагы немелер, жана жанагыдай туристтер каяка барат? О туристтерин ол орозо кармайт, бетинде эле жуубайт. Тамак жеш керек, ал эмне кылат? А мусулман турист деле орозодо эмне кылат? Сапарда орозо кармаса милдеттүү эмес. Менде мындай суроо, көптөн бери жетим балдарга жардам берип турам. Мына кеч жакында жетим балдар менен барып сүйлөшсөм, шаарга барып ойнойт элек, шаардын чекесине туруп, өздөрүнүн арбыкка жактырып. Пицца жегиз келе. Ошол балдарына 5-июнга сүйлөшкөн элем, алып келип ойнотуп, анан пицца алып берсем, орозо күнүндө мындай тамак алып берген күнөөгө жатпайбы? Алар жаш балдарбы, кандай чоң балдарбы? Жетим балдар, мектепте окуган балдар. Жаштары канчага чейинки? Эң чоңу ошол 11-класста. 15тен өткөн балдар, булар балагатка анык жеткен болот дагы, буларга алып берсеңиз күнөөкөр болот. Ал эми жаш наристе балдарга бир жөн. Ошого сиз жаш балдарды 4-5 класска чейин азыр алып келиңиз, калгандан орозодон кийин алып келиңиз. Рахмат, чоң соо. Бактылуу болуңуз. Жетимдердин башын сылаган, аларга жакшылык көрсөткөндө чоң сооп болот. Пайгамбар алейхиссалам айткан, жетимдин башын сылаган, жетимди караган адам мени менен мына ушул 2 бармак, мына сөөмөй менен ортон кол кандай жакын болуп турса, мына ушундай бейиште бирге болот деген. Пайгамбарыбыз менен бирге болууңузду Кудай Таалам насип кылсын, куттук кылсын. Кудай Таалам ушундай бир кадамдан жазбаңыз. Бул сиздин кылып аткан ишиңиз өзүңүз үчүн, эл үчүн бул жакшылык, жакшылыктын үрөөнү. Мына ошол сизден жакшылык көргөн балдар эч убакыт эсинен чыгарбайт. Ошолор дагы башкаларга жанагыдай факелди өткөрүп беришет. Ошол жакшылык кылган ошентип үрөөнү үзүлүүсүнөн кете берет, насип кылса. Кудай Таалам жакшылык берсин баарыбыз.
Эми оозу менен биринде сенин даамың көрсө, же биринекени чайнаса, ошону кайра сыртка түкүрүү шарты менен уруксат берилет. Орозо бузулбайт. Бирок макру танзихи. Үзүр болбосо, үзүр кандай? Аял кишинин күйөөсүнүн характери жаман. Кээ бир эркектер намаз окуп башка кылат, бирок катынды кууруп жейин деп калат. Туз ачуу болсо, ичти көңтөрө берет, дасторконду бир тебет. Өзү намаз окуйт, сакалы бар, башкасы бар, бирок ушундай. Ошондой жаман акмак эр болсо, анда бул аял тамактын даамын татып көргөнгө мажбур болот. Буга макру эмес. Аны эркек Кудай берген момун болсо, анда болжолоп сала берет, даамын татып көрбөйт. Же ашпозчу болсо даамын татып көрүш керек. Анткени башкалардын укугуна кирип кетпеш керек. Бирок даамын татып көрүп туруп, аны кайра эмне кылыш керек? Сыртка түкүрүш керек. Баланы жаш тамак чайнап берсем болобу, Алла сизге ыраазы болсун дейт. Эгерде балаңызга тамак чайнап бере турган башка адам жок болсо, ороз эмес адам, мисалы үчүн боюнда же башка бир нерсе, анда чайнап берсеңиз болот, бирок оозуңузду чайкап төгүп салууңуз керек. Чайнап атып, тамагыңыздан кирип кеткен болсо тамак, анда сиздин орозоңуз бузулуп калып, кийин бир күн казасын кармап бергенге туура келет. Ал эми башка бир чайнап бере турган же бир каша даяр боло турган болсо, анда ошентип бергенге туура келет. Бул ошол чайнап бергениңиз качан сизден башка бирөө тамак чайнап бере турган жок болсо, ошондой эле чайналбаган тамактан башка тамак жегенге жарабай турган учурда гана уруксат берилет. Ажеке орозо кармап протез тишти алып кайра салса болобу дейт. Ооба, ал протез тишти эч кандай нерсеси жок, алып жууп кайра сала бересиз, кайра эме кыла бересиз. Эч кандай андан орозо бузулбайт. Анткени ооздун ичи бул дененин сырты эсептелет, түшүнүктүү тууганым. Демек, адам оозуна суу алып чайкагандан орозо бузулбагандай эле, эми протездин арака жутуп жеп алсаңыз, орозоңуз бузулуп калышы мүмкүн. Бирок ошону жебей турган болсоңуз, оозуңузда эле тура берсе, анда орозоңуз иншалла бузулбайт. Болгону ошол протез жууганда ичинде суулар калып кетип, анан тамактан арака кирип кете турган болсо, анда бузулуп калуу коркунучу бар.